Nooruz geldi aşığı, barыбызга куттуу болсун бул майрам. Куттуктоону карыяң ук, жашың ук. Жакшы ойлордон жамандыктар сестенсин. Көнүбүзгө көктөм майрам төп келсин. Манас айтат Айкөлдүн урпактары, уювугат адыр тоо кырандары. Барыбызга жакындап келаткансыйт бабалардын рухунун уланганы. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коноктор, бүгүн жазды чакырган, жумалап жааган жамгырдан кийин чайыттай күн ачылып, бүтүндөй элибиз жаш кары дебей Ноорузду кубануу менен тосуп жатабыз. Ноорuz расмий түрүндө ЮНЕСКОнун тизмесине кирген эл аралык майрам. Ал кеңири географиялык алкакта майрамдалат. Навруз бул нур, ууз деген ата бабалардын сөзү. Күн нурунун уузу. Күн нурунун күчү менен жер энебиз уузун чачып, жер жарылып, чөп чыкты деген сөз. Теңир бул таң менен ирдин тең салмактуулугу. Таң деген күн, ир деген караңгы. Экөөнүн тең салмактуулугун кармаган бул жараткандын күчү. Демек, Нооруздун ураны бейпилдик, токчулук, биримдик, ынтымак. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич баткен жергесинен туруп, жалпы кыргызстандыктарды жана биз менен бирге Ноорузду тосуп жаткан дипломатиялык корпусту, конокторду Ноорuz майрамы менен куттуктап жатат. Мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн алдыга койгон асыл максаттарыбызды, конкреттүү иш пландарыбызды ишке ашуусун тилек кылып жатат. Барыңыздарды Кыргыз Республикасынын президентинин, министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан Ноорuz майрамыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу замандаштар, бул майрамда улуттук чектер жок. Нооруздун өзгөчөлүгү ааламга тынчтык жана шериктештик баалуулуктарды жылдырат. Кылымдап келе жаткан салтты жана маданияттагы көп түрдүүлүктү сактайт жана жакындаштырат. Ноорuz өтө чоң фестиваль, майрам. Ала тоо койнунда жашаган ар бир элдин маданиятынын колориттик куну сакталып, кунары жансын. Көп улуттуу элибиздин коломтосунан от, дасторкосунан кут кетпесин. Ноорuz күн менен түндүн, акыл менен күчтүн тең салмагын сактоону жар чакырган күн. Ноорuz үмүттүн жана гармониянын майрамы. Бул сөздөр азыркы учурда өтө актуалдуу болуп жатат. Садыр Нуркожоевич башында турган Кыргызстандын акыркы 1,5 жыл ичиндеги иштери, таштаган кадамдары, алган багыты, кабыл алган чечимдери, иштердин аткарылышы мамлекеттин келечегине чындап кам көрүлүп, өлкөдө өзгөрүүлөр башталганын далилдейт. Бул кырдаал ички туруктуулукту жана Кыргыз Республикасынын эл аралык аброюн бекемдөөчү кубаттуу фактор. Тышкы саясатта биз тынчтыкты жаратуучу дипломатиялык миссияны аткарып келгенбиз жана аны бекем карманабыз. Дүйнө коомчулугу менен бирге биздин өлкөгө дагы сыноолор түштү, кризис келди. Рас, антикризистик чараларды иштеп чыктык. Президентибиз экономиканы алга тарткан бардык ишкерлердин башын бириктирип, ийире отуруп түз кеңешип жатат. Ички ресурсту толук пайдаланууга мезгил жетти. Ага баарыбыз салым кошушубуз керек. Азык-түлүк коопсуздугу үчүн басымды айыл чарбасына коюп жатабыз. Айрыкча импортко көз каранды. Экономикабыз, дары-дармегибиз, унубуз, мигранттарыбыз өнөктөш мамлекеттер менен тыгыз байланышкан. Албетте, бул жагдайда сабырдуу,
дипломатиялык принципти карманабыз. Башкысы дүйнө тынчыса экен. Кыргыздар bir uydun müyüzü sınsa, min uydun müyüzü zırkırayt deşet. Bir tuğan Slaviyan ellerine biz tınçtık gana kağlayız. Uçurdan paydalanıp, Prezidentin jana Ministrler Kabinetinin atынан ötkön жылкы Kırgız-Tacık çegara okuyalarında Batkel elin jerin kalığına keltirүү üçün kızmat kılgan жалпы elibizin küjürmöndügüne, danışmandığına, borekerligine tazim etebиz. Bizdin jarandar Kırgızlar alыста жана жакында. Биздин достор бардык жерде. Демек бизге жакынкы да, алыскы да дүйнөдө тынчтык керек. Nooruzda alas-alas айтылып аруланат. Бүгүн дүйнө меримдүүлүк, камкордук, кечиримдүүлүк сыяктуу тынчтыкты самаган күчтүү энергияга суусап турат. Бүгүн дүйнө тазалансын дейли. Азыркы оомал төкмөл заманда биз көтөрүмдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, сабырдуулукту даңазалаган Норуз сыяктуу салттуу майрамдарды мурункудан да кеңири жайылтышыбыз керек, жана жаш муундарга таанытып, аң сезимине сиңдиришибиз керек. Урматтуу мекендештер, Норуз майрамын дүйнө эли жыл мезгилинин жаңылануу мезгилинде майрамдайт. Мунун мааниси өтө терең. Норуз менен жаз келет. Эл ичинде көккө жетейли, акка жетейли деген ниет сөздөр айтылган. Өлбөгөн жанга жаз да келди демекчи, кыштан аман-эсен чыктык. Стакандагы сууну бирөө жарымынан бөксө көрөт, бирөө жарымынан толо көрөт. Кудайдын көзү түз болуп, канча жылдан бери көчкү жүрбөгөн нарында дагы көчкү жүрүп, кар жок, Токтогулда суу жок дегендердин үмүтүн жок кылды. 1 апрелге карата өкмөткө берилген 8 миллиард куб суу Токтогул суу сактагычында буйурса болот. Кыштан ийгиликтүү чыкканыбыз үчүн энергетиктерге да терең ыраазычылык. Ошол эле учурда өзүбүздө карап отура бербей, кыш мезгилинен ийгиликтүү өтүүгө былтыр 5,9 миллиард, быйыл 3 миллиард сом бөлгөнүбүздү айта кетейли. Президенттин коңшулар менен түзгөн мамилеси менен Казакстандан, Өзбекстандан, Түркменистандан энергияны товар алмашуу жөнү менен жана эң арзан баада импорт менен алдык. Кезегинде алардан 2014-2016 жылдары 5 сом 60 тыйынга жеткен кымбат баада сатып алып турганыбыз эсибизден кетелек. Учурдан пайдаланып, салык жана бажы кызматкерлерине рахмат айтайлы. Быйыл айдын ичинде, быйыл 2 айдын ичинде бир да салыкты өзгөртпөстөн, жаңы салык ойлоп таппастан, былтыркы жылдын ушул мезгилиндеги 2 айына салыштырмалуу 15 миллиард сомго көп чогултушту. Дыйкандарды жер салыгынан бошоттук. 8 миллион сомго чейинки киреше тапкандарды салыктан таптакыр бошоттук. Эми аларга онлайн ККМ'ды киргизип, алардан баарлап чек сурайлы. Кирешебиздин берекеси артсын десек, жалпыланып биз агаларга жардам берели. Урматтуу калай калк. Бүгүн түндө күн менен түн теңелди. Мындан ары табият ойгонат. Кыбыраган баары кийинки жылга кам көрөт. Жаздын бир күнү жылды багат. Баарыбызга эгин эгейли, көчөттү кейли. Быйыл бир эмес, 2 жолудан колдон келсе түшүм алайлы деп, айыл чарбасына 26 миллиард сомду бөлүп жатабыз. Дыйкандарга 6% менен беребиз. 9 миллиард сомду кластерлик принцип менен иштегендерге беребиз. Үрөнгө 1,5 миллиард сом берилип, үрөндөр келди. Ирригацияга 1,1 миллиард сом бөлдүк. Ар бир түшкөн дан берекесин берсин. Акыркы 10 жылда айыл чарбасына 40 миллиард сом бөлүнүптүр. Биз быйыл 1 жылда президенттин тапшырмасы менен 40 миллиард сомду бөлүп берип жатабыз. Чын-чынына келгенде дүйнөдө абал бир топ эле кыйын. Аракетке берекет. Иштеген тиштейт деген элибиздин мыйзамдарда жазылбаган жакшы принциптери бар. Иштейли, көп иштейли. Иштеп да жатабыз. Кудай да берип жатат. Жаратканга рахмат дейли. Дүйнөлүк климаттык фонддун демилгесин колдоп, аны улуттук идеологияга айкалыштырып, жашыл мурас өнөктүгүн баштадык. Келечек урпактарга килемдей жашыл жергебизди, арча жыттанган тоо токойлорубузду,
чып-чыргасын коротпой жашылдан мурас калтырып кетейли. Байыркы доордун калың катмарынан руханий дүйнөбүзгө кирген Норуздун философиялык маанызы дагы дал ушунда. Бул бабалардан бизге калтырган табылгыс табериги. Учурдагы абал баарыбызды экономиканын астында бириктирүүдө. Анын башкысы Кумтөр. Өткөн жылы биз Кумтөр боюнча чоң кадамдарга бардык. Кумтөр долбоору жашыл мураска түздөн түз байланышат. Кумтөргө президенттер мурун крыша болуп келген. Азыр баары өзгөрдү. Биз коркпой Тобокелдикке барып, биринчи кадамды эле баштаганда Центра кенди талага таштап, өлкөдөн чыгып кетти. Катастрофалык кесепеттерге адам курмандыктарын алып келмек. Бирок биз иштеп кеттик. Экинчи жагынан Кумтөр кыргыздар татаал, жогорку технологиялык өндүрүштү иштетип кете алабы деген бизге түшкөн чоң сыноо болчу. Кумтөр акыл эс менен жашоонун, өз байлыгыбызга өзүбүз ээлик кылуу укугубузга болгон күрөш. Биз аны иштетип кеттик. Бизде чоң ишенич дагы жаралды. Тышкы башкаруу киргизилгенде эсебинде болгону $48.000 болсо, жылдын аягында $220 миллион таза киреше менен чыкты. Алтын мындан ары толугу менен буюрса, азыркы далилген запастары 200 тонна, биздин адистер айтып атышат, дагы бир 200-300 тонна бар алтын деп. Ушул запастын баары кыргыз элине өттү. Кумтөр боюнча бизде бир нече жолу мүмкүнчүлүк болгон, бирок баарын колдон чыгарганбыз. Бул тарыхый учур болуп жатат. Урматтуу мекендештер, Кумтөрдөгү алтындын баардык запастары мындан ары өзүбүздүн элибиз ээлик кылат. Бул элдин жеңиши. Кумтөр Кыргызстандыкы. Урматтуу мекендештер, мындан ары бизге жаңы горизонттор ачылат. Кыргызстан батыш менен чыгышка жаңы аянтча катары чыгат. Жаңы экономикалык реалдуулуктар, мега долбоорлор, жашыл экономика, кайра калыбына келүүчү энергия булактары, креативдүү экономика, фонддун рыноктор, экспорттук алкактар биздин экономиканын өсүүсүн камсыз кылат. Ал үчүн биз реформаларга коркпостон барабыз. Орусча айтмакчы, есть куда нам идти, и мы знаем, куда идти. Мунун баары бюджеттин быйыл 400 миллиард сомго жетиши, эмдиги жылы 500 миллиард сомго чыгарыбызды далилдеп көрсөтүп турат. Карыздан да кутулабыз, элибизди дагы багабыз, өнүгүү жолуна дагы түшөбүз. Бизге бир гана биримдик жана эмгек керек. Биздин ички дүйнөбүз бай. Кыргыздар эч кимге көз карткан эмес, өз жолу менен кеткен. Алсак, биздин эл гана балдарына башкача тарбия берет. Акыркы уюн сатса дагы окууга жөнөтүп окутат. Биз айкөл элбиз. Жараткан биздин элди суунун башына отургузган. Биз да сууну булгабай, сатпай, жоопкерчиликтүү түрдө коңшуларга тегиз берип келдик. Азыр дүйнөдө баасы дагы зор болду. Ичүүчү таза суунун баасы анык болду. Экономикалык өнүгүү үчүн суунун баасы мындан дагы чоң болот деп биз ишенебиз. Бирок биз айкөл элбиз. Эгерде сууларыбызды корусак, коңшулардын жери соолуйт. Коңшуң тынч болгону жакшы. Коңшуң тынч болсо, сен де тынчсың. Бизге тынчтык керек. Ошол эле учурда биз Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгын коргогонду үйрөнүп жатабыз жана коргойбуз. Биз азыр согушкан элди көрүп жатабыз. Өлкөнүн тынчтыгы бизге өзгөчө багыт берип жатат. Аны биз баалашыбыз керек. Тынчтык бул туруктуулук, тынчтык бул өнүгүү. Үй бүлөдө 2ден ашык бала төрөлсө, ал мамлекеттеги индекс счастьяны жакшы деп санашат экен дүйнө жүзүндө. Бизде 4, жок дегенде 5тен тең бала төрөлсүн деп Кудайдан суранайлы. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 6,5 миллиондон аштык. Демек элибиз келечекке оң карап, ишенип, үмүт артып жатат деп түшүнсө болот. Ушул үмүт менен Манасты жараткан элде келечекте дагы бир Манас, дагы бир айкөл Кыргыз төрөлсүн деп тилейли. Урматтуу кыргызстандыктар, 30 жыл азап чектик, ачуу жашоону көрдүк, сыноолордон өттүк. Кыргызда шүгүр деген жакшы сөз бар. Баарына шүгүр кылып келебиз. Бирок таттуу жашоону көрүүгө дагы мезгил келди го деп ойлойм. Бул майрамдын символу сүмөлөк менен кожо. Бүгүнкүдөн тартып Норуздун сүмөлөгү жашообузду таттуу кылсын.
таттуу жашоо келсин деп тилек кылып ооз тийели. Жолборс жылыбыз берекелүү жыл болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, урматтуу мекендештер. Майрамыңыздар менен. Баба наркын кан жаны менен туйган, элин колдоп, коргоого даяр болуп, эл жагасын эң калтырбас, асыл зат аруу кыздарың, күлүк ат менен куштарың, ар кандай элге алдырбас, намыска бекем, нарк билги, кай берем мүнөз, калк билги, майдачыл эмес, алт билги, жигиттери бар болсун кыргыздын, уятка бекем берилген, маралдай басып керилген, акылга терең, дасторкону кенен, нур перидей асыл зат, кыз келиндери бар болсун кыргыздын. Капелет баскан жоодон сакта, агыны катуу суудан сакта, жабышкан ылан оорудан, карызга салган доочудан сакта. О теңирим, өлкөбүз гүлдөө дооруна жетсин, биримдигибиз бийик, ынтымагыбыз ыйык болсун, жер чегибиз кемибесин, мөңгүлөрүбүз эрибесин, бөөдө кырсык болбосун, жерибизге бейпилдик кут орносун. Барыбызды жараткан Теңирим өзү колдосун. Ушул улустун улуу күнү аталган Ноорузубуз кут болсун. Жерге бизге кут консун. Алас, 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 арбаледен калас. Алас, 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 арбаледен калас. О улуу күн, жаңы күн, жарқырап келишиң менен арбагыла Алатоону мекендеген калайык калк. Арбагыла айланайын күн балдары. Алам аман, жер аман, асыл нарыктуу ел аман болсун. Келген жазыбыз кут болсун. Кошой, Бакай, Манастай аксакалдык нарк күткөн. Эл ынтымагын уютар, аталары бар болсун кыргыздын. Жүзүнөн мээрим көрүнгөн, колунан көрү төгүлгөн. Үй бүлөсү элине ырыс кеши куйган, умайдай улуу байыркы энелердин жолун улаган аруу зат апалары бар болсун кыргыздын. Омин. О айланайын күн, сенин күркүрөгөнүңдөн жер жарылып чөп чыкты, желин айрылып сүт чыкты. 90 кабат тонун чечип жер ойгонду. Улуу күндүн нуру адамзатка кубат берсин. Жан жаныбар өсүмдүктөргө өнүм берсин. Отту түнгө жактык, от сүмөлөк кайнатты. Жаздын даамы сүмөлөк, Ноорuz дамы сүмөлөк.